Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолук. Талас облусуна караштуу Кара-Бура районунун Кызылада тургуну боломун. Мен ушу иштегенде 2019-тан бери иштейм берде. 2019-тан бери иштеп ушул Альянс алтындын карамагында иштейбиз. Анан Уруда Падачада иштейбиз биз. Үстүнкү немеден машиналар ташып келип төгөт. Ошо төккөн урудан алып биз дробилкага салып беребиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жумуш ордундары кандай десем, жумуштан Кудайга шүгүр, башка эле айлык майнасы болот убагы менен. Ошол ушул кызматтабыз. Өзүм фронтальный погрузчик, оператор болуп иштейм ошол жерде. Бияка келген себеби конкурс аркылуу келгенбиз. Айланс алтын өз карамагынан ошо Талас облусунун эмесине конкурс жарыялап, эл журтуна жашаган тургундарына. Анан ошо конкурс аркылуу келдик. Тияка резюме таштадык, тияк болдук. Анан 3 ай өздөрүнүн карамагында өздөрү алып келип окутту Таластан. 3 ай алып келип окутту. Ошол аркылуу өттүк. Сертификат алдык ошол жерден. Бүт Айланс өзүнүн карамагында чөнтөгөн окутту да, биз полный бардыгын. Биринчи келгенде эми ошо кичинекей погрузчикке келгенбиз бияка. Кичинекей погрузчикте иштечүбүз. Андан кийин бир аста убакыт өткөндө бул погрузчик келди, чоң погрузчик. Атайын Казакстандан бизди окуткан Казакстандан 2 киши келип окутуп кетти, полный бардыгын. Тиги погрузчикке өзүнчө сертификат, буга өзүнчө сертификат алганбыз да. Коллектив менен чогуубуз бардыгыбыз эртең менен кечинде. Салойдо жолугуп эле. Ошол эле кызыктуу күндөр болсо, жумуш менен бардык жерде ушундай жумуштен кылып жүргөн тирлигибиз. Эртең менен 7-те келебиз, кеч 7-де кетебиз. Бири-бирибизди улуу кичүү деп сыйлап, айрым өз орду менен өз жумушун аткарып, руководстволосто ушундай неме да. Адамгерчиликтүү, эми кемчилик болот, ошондо ошолорду түздөп, айтып, түшүндүрүп, бири-бирибизге жардам берүүдөн үйрөтүп, мындай бири-бириңерди жолго мындай үркүнүп калсаңар жардам берип койгула, карагыла деп ошол аркылуу ошо айтып койдук, койсо жакшы биз кылбай жүрсө бардыгы. Менин оюм боюнча адам сапат деген мындай эме болуш керек да. Кичпейли болуш керек. Жумшак мамиледе кылыш керек. Бул эми коллективде бул жумуштан чыгып кетсең дагы эжиңде кала турган нерсе да, коллектив деген нерсечи бул. Кичпейли болуш керек, ак көңүл болуш керек.